Yapacağız işte gene görelek bana öyle oturmayın. Sizler şurada çakıp çırpı bağla eşitler. Karasan günler. Hangi mözgücü Tuğra'nı söyle. Tuğra. 9 октябрь күнү Садыр Жапаровду колдоо митингинде 7 каналдын кабарчысына карата айтылган орой сөздөр жана пайгамбар жашындагы аялдардын аракеттери коомчулуктун сынына кабылды. Ал күнү Мерим Ташыбекова окуяны түз эфирде чагылдырып жүргөн. Топтошкон аялдар кабарчыбыздын сүйлөп жаткан сөздөрүн туура эмес түшүнүп алып, окуянын чоо жайын аңдап билбестен беттен алышкан. Өмүрбек Бабанов, Клара Сооронкулова, Бирбол партиясы жана Атамекен партиясынан Жанар Акаев биргеликте азыр эле маалымат жыйынын өткөрүштү. Алар болсо Садыр Жапаровдун премьер-министрликке отурганы легитимсиз деп жатышат. Алардын пикири боюнча Садыр Жапаровга соттун чечими чыга элек деп, ошондуктан алар легитимсиз деген пикирде болуп жатышат. Жогорку соттун чечими кечээ гана чыгыптыр. Прямо чыгып атасызбы? Ооба. Эмне легитимсиз деп сүйлөп атасыз? Мен өзүмдүн пикиримди айткан жокмун. Жаңы эле Бабановдордун өткөргөн пресс-конференциясына келдим, алар ушинтип айтып жатышат деп атам. Эки үйдү мындай эриктирбеген эмедей болбой, жакшылыкты түз кабарлагын. 7-канал болсо айланайын түз сүйлөгөн. Түз эле сүйлөп атам апа. Эмне ички душман болот? Ага түшүндүрүүгө аракет кылдым, жөнөкөй эле сөздөр менен. Эже, сиз антип ойлобоңуз, мен легитимсиз деп айткан жокмун. Мен ошол тараптан келдим, жаңы эле алар ушинтип айтып жатышат деп айтып атам десем, болбой эле келип алып жабалактап алып, мени түрткүлөп, мобилдик телефонумду жулуп алууга аракет кылып, колумда микрофон бар болчу, ал микрофонду да талкалаганга аракет кылышты. Анан ошол жерден бир кыз келип, тийбегиле, бул журналисттер өзүнүн жумушун кылып атат деп, анан арачалап калып, тигил жакка сүйрөп кетти да. Болбосо алар мени талап жеп койгонго деле даяр болчу да. Үйдүн куту болчу энелердин минтип көчөдө ар кимге асылып, аялдык касиетинен ажыраган кылыгын социалдык тармактарда да ачуу сындап жатышат. Негизи мурда мындай эмес эле. Азыр беттен алып ажылдаган аялдар көбөйүп кетиптир. Маданияттын төмөндөгөнү го деп коем. Алар журналисттин милдетин деле билбейт, өзүн да, өзгөнү да сыйлаганды билбейт. Ким катуу кыйкырса эле, ошол өзүн кыйын сезип калганына күйөсүң. Ушундай акылы жок ажылдаган аялдардан Кудай сактасын өлкөбүздө. Качан болсо сатылып эле жүрүшөт. Ажаан, ажылдаган уяты жок. Кыргыз апалар, энелер сабырдуу, акылман болчу эле. Курманжан ападай өкүнүчтүү. Ал жерде экинчи тараптын Садыр Жапаровго карата айтылган позициясын гана айтып өттү. Журналисттердин жумушун ушундай караңгы, жапайы, тажал аялдар түшүнмөк беле. Туура, толук угуп анан атыргылсаңар жапайылар. Эне, аял мындай болбошу керек. Аял бала төрүп, татыктуу тарбия бериш үчүн оболу өзүн тарбиялаш керек. Бирөөнүн айдай кызын оозгалгыч жаман сөздөр менен каргоо. Бул өзүнө жана өзүнүн балдарына жасаган мамилеси деп эсептейм. Эртеңки күнү мындай ажылдоону угуп, көрүп чоңойгон балдары өздөрүнөн эки эсе жаман тарбияда чоңоюшу толук мүмкүн. Миң фанат бол, бирок адамдык улуу сапатты жоготпо. Мен бул тасманы көрүп уялдым. Бул кылганыңар жакшы эмес, айымдар. Журналист Мерим, сиз өзүңүздүн ишиңизди так аткарып жүрдүңүз, баракелде. Митинг учурунда 7 каналдын кабарчыларынан башка бир нече маалымат каражаттарынын өкүлдөрү коркутуп, үркүтүүгө жана кысымга учураган. Азаттык үн алгысынын кабарчысы Айбек Бийболсуновду да түз эфир учурунда опузалашкан. Ошондой эле Спутник сайтынын офисине чейин барышып, жарым сааттын ичинде эски аянтка барып калуусун талап кылышкан. 7 канал деген дайыма чындыкты сүйлөгөн. Şimdi маалымат берип атат, ушулар өлтүрүп атат да бар жок дешектер. Ошол 7 канал убагында Ташиевдик болчу. Ошонун баарын ушу Алтанбаев тартып алган убагында. Эми бүгүн 7 канал келип туруп, дагы ушинтип баягындагы атат дешек. Элия Канымкулованын минтип 7 каналдын аброюна көө жабуу аракети суу кечпейт дешет билгендер. 2010 жылы канал жаңы түптөлгөндөн бери эле ар дайым эл тарабында болуп, карапайым калктын көйгөйлөрүн чагылдырып келет. Өлкөдө болуп өткөн саясий окуяларда да ар дайым чындыктан тайган эмес. Садыр Жапаров камакка алынганда да жалгыз 7 канал маалыматтык колдоо көрсөткөнүн эч ким тана албас. 2012 жылы бизди камаганда, бизди эл душманы кылып көрсөтүп салган. Бардыгыңар мына ушу север айрыкча түштүктө Камчыбек Ташиевдин 7 каналы бар эле, ал туура маалыматты жеткизип атып, түштүк толук информация алат эле. А түндүккө эл душманы кылып таштаган.
Акыркы 3 жылда мына сиздерге мен информацияны жеткире алдым. Батыкаев мөөнөтүнөн мурда бошотулуп абактан качып кеткенде да 7 канал ачык айрым чагылдырып берген. Дача сууда учак кулаганда да ар дайым айыптуулар жазасын алышы керек деген позицияда болгон. Ош окуясы боюнча күнөөлүүлөр жазалансын деп талап кылып келген маалымат каражаттарынын арасында 7 каналда бар. Андыктан каналды сатылып кетти деп каралоо чектен чыккандык экенин Садыр Жапаровду колдоп жаткан Мекенчил партиясынын өкүлдөрү да тана албайт. 7 канал аркы жактындагы, берки жактындагы ойлорун билдирип турат да, бир таптуу жалаң мактабайт, бир таптуу жалаң каралабайт. Сөзсүз түрдө тартипке чакырыш керек. Сөзсүз түрдө тартипке чакырыш керек. Анткени кимдер туура эмес кылып атканын, кимдер туура кылып атканын иликтеп туруп чыгыш керек да. Иликтеп чыккандан кийин анан ошондой бир багыт берилиш керек да. Анан азыр жалпыланып айтылып кеткенде ошол башка бирөөлөрдүн арасына кошулуп кетип анан ушундай кылыш мүмкүн да. Бул ошолордун баары Садыр Жапаровдун тарапташтары деп ишенсек болобу же башка бир күчтөрдүн провокациясы деп ойлойсузбу? Жок, ал эйфорияга берилгендер, анан ушул журналисттер ушундай кылып атат деген бир жөн эле бир үстүртөн караган бир талпанын бир өзүнүн немеси да, эмоциясы. Чындап эле мына 7 каналдын бейтарап ошол окуяга толук анализ жүргүзүп бергенге аракет кылганы мен купулма толот. Мен шайлоо күнү дагы шайлоо участкаларында жүрдүм. Бирок ошол шайлоо участкаларында да барып ошол эмелерди жакшы көйгөйлөрдүн элди менен сүйлөшүп бөлүшүп атты да, жаңылыктар берип атты. Мына уйгарым укугунун эмесинде да мындай недоразумениялар келип ошол жерде да жакшы элдер менен чагылдырышып сүйлөшүп элге берип атат ушулардын баардыгын. Бирок рахмат. 7 каналдын расмий баракчаларынан көрүп турдук, прямой эмелерди алып турдук. Туура жана так маалыматты ошол 7 каналдан алдым деп айта алам. Так, мындай бир тараптуу эмес. Ошол бир мисалы үчүн бир көйгөй чыкса, ошону ар тараптуу көрсөтөсүңөр. Билбейм, мага негизинен эле 7 канал жагат да. Бардыгын эле мына ачык айкын чагылдырып бергендери колун жагат мага. Иштегендер жагат мага. Мен ыраазымын да. Ошо чыныгы фактыларды, чыныгы жашоодо болуп аткан турмуштун жашоонун окуяларын ошо көрсөтүп турганда көрөбүз постоянно. Жакшы анда турмалап бирөөнү мактап, бирөөнү жактаган ойлойт мен дейчиде. 7 каналды постоянно көрөбүз, маалыматтарды жакшы эле жеткирүүгө аракет кылып атышат. Ал постоянно көрөбүз телевизордон, соц тармактардан, Facebook'tan. Кечеги өткөн революцияда митингдерде түз болгондой чагылдырып берди. Мен ойлойм, ушундай частный телеканалдар болсо, маалымат дагы чындыкка алып келет деп ойлойм да. Дүйнөлүк практикада да кандай гана кырдаал болбосун, журналист менен дарыгерге эч ким кол көтөрүүгө акысы жок. Адам катары алып караганда деле Мерим Ташыбековага карата жасалган мындай мамилени эч бир себеп актай албайт. Андыктан 7 каналдын кабарчысы бул боюнча тиешелүү органдарга кайрыла турган болууда. Журналисттер бирикмесинен мага Марс Тулегенов байланышып алабалымды сурады. Ошондой эле Медиаполис институтунун юристтерине кайрылып кеп кеңеш алуумду сунуштады. Мен дагы ал айткандай кылып ошо Медиаполис институтуна байланыштым. Алар болсо юристтер менен кеп кеңешин бермей болушту. Ошондой эле бул окуяга коомчулукта абдан жакшы реакция жасашты. Алар фейк аккаунттардан башкаларынын баары мага колдоо көрсөтүп, ошол аялдардын кылык жоругун абдан сын көз менен карап жатышат. Андыктан ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып мен дагы ошол коомчулукка, жалпы эле кыргыз жарандарына ыраазычылыгымды билдирип кетем. Акыркы болуп аткан окуялар боюнча ушу журналисттердин укугу бузуу боюнча көп заявленияларды таркатышкан, бирок муну менен чектелбестен сөзсүз түрдө журналисттер өздөрү дагы укук коргоо органдарына арыз менен кайрылуусу керек. Мындан сырткары, мисалы айта кетсем, журналисттер эгер юридикалык консультацияга муктаж болуп жатышса, сөзсүз түрдө ушу медиа уюмдарга кайрылып, юридикалык консультацияны алып, ушу укук бузуу боюнча фактыларды мындай мыйзам талабынан жоопкерчиликке тартканга чогуу иш-аракеттерди жүргүзүш керек. Өлкөнүн башкы прокуратурасы, Ички иштер министрлиги, улуттук коопсуздук кызматы буга укуктук баа берип, 7 каналдын кабарчысына себепсиз кол көтөргөндөр өз жазасын алат деп ишенебиз. Ажигит Матраимов, Талант Рысов, 7 канал, Бишкек.